Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Түз эфирде Сары Сеп, студияда адаттагыдай мен Мурат Чолокеев. Эми бүгүнкү биздин темабыз ысырап коорчулукка жол берүү деп аталат. Ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн студиябызга биз атайын кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Жамал Фронтбек кызы Мутакалим аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин төрайымы. Жамал айым, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул айтылып жаткан ысырап коорчулук боюнча кандайдыр бир суроолоруңуздар же ойлоруңар же пикирлериңиздер болсо, анда 670195 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Дагы бир жолу эскертип кетейин, биздин номерибиз 670191. Урматтуу Жамал айым, келгиле жалпы ушу теле көрүүчүлөргө маалымат берип кетсек да, ушу ысырап коорчулукка эмнелер кирет? Чоң рахмат. Албетте бул жаңы эле ошол жакында эле президентибиздин указы да чыкты. Ысырап коорчулукту ошол өлүм житимди азайтканга, бул өтө азыркы учурдагы адамдарга бир чоң пайда берди да. Анткени диндеги адамдар көптөн бери айтып келип жатат, анткени ошол экил Куранда айтып атат, жегиле ичкиле, бирок ысырап кылбагыла деп. Ошол экил биздин диний кызматкерлер көп айтып келатып, азыркы учурда мен ушу Кыргызстанды бүт кыдырып чыкканымда дагы бардык эл, көпчүлүк адамдар ыраазы болуп атат. Өзгөчө жөнөкөй карапайым адамдар аябай сонун болбодубу, ошол жергиликтүү молдолор да айтып атат. Биз айтсак элдер көп кабыл алчу эмес эле. Азыркы учурда ошол указ чыккандан кийин аябай жакшы нерселер болуп атат. Биз айтып атабыз ысырап кылбагыла деп. Бирок азыр ошол коомчулуктун талабына карата, мисалы, ысырап керчиликти биз бир жакшылык, жамандык дале, тояштар дале эмес деп, алар болсо ошол сууда ысырап кылбайлы деп, тамак таратканда, анан кийин ошол мал союуда ысырап кылбайлы деп, 2-3 жылкынын кереги жок. Кээ бир жерлерде мал сойдурбай атышыптыр, тамак бербей атышыптыр. Анан айыл өкмөтү, ошол аялдар кеңеши. Демек, мен суроома так жооп берип коюңуздар. Жамал айым, мен түшүнүгүм боюнча ысырап коорчулукка бир гана жамандык, жакшылыкта мал союп, же болсо да тамак ашты көбүрөөк сунуу эмес, андан бөлөк багыттар да бар. Ар бир жашообуздагы ар бир нерсе адамга тиешесинен көбүрөөк болгону баары ысырап болот да. Бул ошол эле электр энергиясы, ага кереги жок болсо аны экономдош керек. Же болсо интернет, же болсо кийим, же болсо тамак аш, мүмкүн бир өзүнө бир лайыктуу нерселерди кылып, бирок өзүнөн аша турган нерсенин баары ысырап коорчулукка кирет да. Жамал айым, мен мынакей өзүңүз сөзүңүздө айтып баштадыңыз эле, аймактарды кыдырып атабыз, элдер баягы ынанып калыптыр, көнүп калыптыр деп. Кайсы жерлерди кыдырып келдиңиздер? Мен негизи эле Кыргызстандын баарын кыдырып келдим. Бирок ошол Ош областында биз бүт Ош, Жалбат, Баткенди имамдарды чогултуп дагы ошол ысырап коорчулук боюнча ошо дин агенттик комиссиясы, муфтияттын өкүлдөрү барып түшүндүрмө иш кылганда, имамдардын, имам катиптердин баары колдошту да. Бул аябай сонун нерсе. Биз айтып келатканбыз, азыр дагы ошол коомчулукта сөзүбүз чоң болот, жакшы түшүндүрөбүз деп. Анан Жалабатка барганда дагы айымдарды, имамдарга, жөнөкөй карапайым адамдарга жолукканыбызда дагы кээ бирөөлөр ыйлап сүйүнүп атышат да, айтып атышат, бул сонун болбодубу, биз мындай колубузда жок болгондон кийин жок деп айтсак элден уялабыз, эл эмне дейт, ошону токтотолу деп атабыз деп. Мисалы Таласта болсо азыр ачык эле имамдар айтып, өзгөчө ошол казыяттагы иштегендер, медресенин мүдүрлөрү айтып, анан элдерге айтып атыптыр да, эгерде жок мен союшум керек, мен атам айткан дегендерге, мисалы, андан көрө ошону жакшы нерсеге жумуша, жол сал, садиктеги балдарга бер, жетим жесирлерге бер, мисалы, колунда жокторго, карыларга мындай бир пайдалуу нерселерге жумшаңыздар, мунун сообу да силерге жетет деп биздин ошо диний адамдар ошо түшүндүрүү иштерин кылып атышат да. Нарынга барганыбызда деле эл жакшы эле кабыл алып, өзгөчө карапайым эл сүйүнүп атат да. Эми албетте арасында бар, алар менен түшүндүрүү иштерин кылыш керек, аларга айтып жеткизишибиз керек да. Бирок жалпы жонунан жөнөкөй карапайым элге бул аябай жагып атат да. Анткени ошол жакырчылык болгондо карызга батып, кредит төлөбөй, Россияга кайра миграцияга барып акча топтоп салышым керек эле, 2 жылкы деген эмне деген акча. Ошондой андан бир эле жылкы союшулук эмес да. Анан чөпүрөк таратабыз дейт. Таласта өткөндө эле мен ошол казылар менен тойдогудай дасторкон жайлап, борсок жазалат, салатын, борсоон, анан аны да сындап кетебиз. Мунусу азыраак экен, анда жаман болбойн деп. Анан ошонун баары бул чоң акча болуп атат да. Анан анын баары азыр үнөмдөлүп калса, андан көрө жетим жесирлер контрагын төлөсүн, оокатын кылсын, кийин дагы жашаш керек да. Анан жаш үй бүлөлөр болсо, мисалы тойлорду карап көрсөңүздөр, 3 сааттык бир той кылат дагы,
5 жыл кайра кетип атат Россияга. Аякта деле айлык аз. Анан аялы биякта калып атат, алып кете албайт, карыздын төлөш керек. Бул дагы бир аябай эми кыргыздар мындай бир шаанини жакшы көрөт экенбиз да. Анан кур намыз эл экенбиз да. Эленүү дейт, мен кем калбайын деп, ошону кылгыбыз келе берет экен дагы. Колубузда жок болсо деле карыз калабыз, анан качан беребиз өзүбүз билбейбиз да. Бирок азыркы учурда ошол түшүндүрүү иштерин кылсак, муну да кылды. Бизде ошол муфтиятта дагы фатва чыкты. Ушу фатва боюнча маалымат берип койсоңуз, менде суроом бар болчу. Фатва деген эмнени түшүндүрөт делебиз? Фатва деген бул негизи эле бир бул эми мыйзамдын деңгээлинде эмес, бул ошол мусулман жамаатына тийиштүү ошол өкүмдү эгерде биз мусулманбыз десек, бизге аткаруу милдет да бул. Муфтият тарабынан берилген. Муфтият тарабынан бул берилет, бирок Кыргызстанда бизде ошол фатваны алымдар кеңеши иштеп чыгышат. Аякта ошол теология илимдеринен дини жакшы түшүнгөн 21 адам отурат, ошол 4 жыл 5 жылга тандалып, анан алар ошол экил бүт дүйнөдөгү ошол мусулман мамлекеттери бул же тигил маселеде эмне деп чечишкен. Анан ошону топтоп, анан жөнөкөй жамаат элдерге муну түшүндүрүп беришет да. Анан ал мусулмандар ошол, демек ошол биздин чөлкөмдө ошол буйрук чыккандан кийин мусулмандарга тиешелүү, демек биз аны аткарышыбыз керек да. Ошону дагы азыр ошол мусулман жамааты дагы Жамалайым айталык эми фатва боюнча түшүнүп алдык. Эми сиз айтып өткөн ушул Кыргызстан дин башкармалыгы тарабынан ысырапкорчулукка каршы түзүлгөн ушул өкүм дейбизби, сиз айткандай, же болбосо ошо фатва боюнча маалымат берип койсоңуз, анда эмнелер жазылган, эмнелер камтылган да? Ошол фатва боюнча, мал союу боюнча, ислам дининде аяттар келип, бул арам, силер ичкиле жегиле, бирок ысырап кылбагыла, ошол ысырапкорчулукту токтотолу деген мындай жолдомо берилген. Ошону азыр бүт Кыргызстандагы 1800дөн ашуун жума намазы окула турган 2,5 миңден ашык ошол мечиттердин баары ошол фатваларды азыр мечиттерге илип, жума хутбаларында бүт айтып, элдерге түшүндүрүп атышат да. Ошол фатванын негизинде ошол имамдар дагы жергиликтүү жерлерде түшүндүрүү иштерин кылып атат да. Ошол экил сойгон бул арам, анткени шарият боюнча бул ошол өлгөн жерден тамак берилбейт деп ошол нерселерди коомчулукка жеткизип көп иш болуп атат. Ушул иштер боюнча токтололук да, мынакей өзүңүз айтып аттыңыз, жалпы карапайым эл колдоп атат депчи. Ошол эле учурда сөзүңүздө айттыңыз, кээ бир баягы адамдар көп түшүнө албай атат деп, алар эмнеге акцент жасап түшүнгүлөрү келбей атат, же болбосо каада салтыбыз, үрп адатыбыз биз бузбашыбыз керек деп атат. Эмне үчүн ал адамдар бул ысырапкорчулукка каршы чыгып атат да? Эми мисалы Кыргызстанда 6-7 миллион адам болсо, ошончо ой пикир бар экен да. Анан көпчүлүгү колдоп атат, бирок кээ бирлер айтып атышат да, мен атама союлган, мен союшум керек, же болбосо алыстан келген кудаларым эмне болот деген бир ошондой догматикаларды коюп атышат. Бирок ошол жергиликтүү эл аларга түшүндүрүп атат да, эгерде алыстан сапардан келсе, анда кошунанын үйүнө жатып алсын, сен сойбой эле кой, анын кереги жок, тыюу салалы, же болбосо бир штраф кылалы деп ошондой бир жергиликтүү кеңеште депутаттар өздөрүнүн бир идеяларын коюп атышат да. Анан дагы бир ысырапкерчиликти мен айтып койгум келет. Азыр көпчүлүк учурда ошо умрадан келген анандар аябай ысырап кылып атышыптыр да. Ошо той бериш керек, анан баарына мисалы бүт айылга теспи алып келиш керек, анан мал союш керек, баарын келип батасын алыш керек деп. Анан ошол Баткенде дагы Улкан деген эжекебиз ошо умрадан келди. Ал дагы мен ошо президенттин указына баш ийип, мен той бербейм, мен ысырапкерчиликти кылбайм деп өзү кылбай койду да. Албетте коомчулук, коллегаларым деле айтып атат деп, эмне той бербейсиң, аш бербейсиң бизге, эмнеге митпейсиң деп. Мен айттым дейт, ысырапкерчиликке жол жок, ошону тыялы, өзүмдү мен үлгү кылгым келип атат деп. Ошондой бизде дагы Кечириңиз, бизде телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып коюп андай маек улантсак. Саламатсызбы, урматтуу телекөрүүчү, угуп атабыз, оюңузду, сурооңузду билдирсеңиз болот. Улубай айтасыз, катуураак сүйлөсөңүз. Саламатсызбы. Саламатчылык, угуп атабыз. Саламатсызбы. Сыналгыдан алысыраак туруп сурооңузду бере бериңиз, урматтуу телекөрүүчү. Мен немени мал сойбогон жөнүндө ушуну сурайын дедим эле.
Эмне суроо? Мал сойбош керекпи же союш керекпи деген суроо болуп атабы? Ооба. Рахмат, түшүнүктүү. Мал союш керекпи? Жамандыкта демек да. Сойбош керекпи деген суроо. Негизи шариатта бул мүмкүн эмес, тыюу салынган, ошон үчүн сойбош керек. Сойбош керек. Мүмкүн эмес бул. Дагы ушул жерден эле мал сою боюнча маалымат берип кетсеңиз, биз азыр бир гана баягы маркумду узатуу мезгилиндеги убакытты айтып атабыз да, 40 аш деген кыргызда дагы биздин салттарыбыз бар. Ошол мезгилде дагы ысырапкорчулукка жол бербеш керекпи, союлбаш керекпи? Мен ойлойм, негизи элечи ар бир адамдын жашоосунда ысырапкерчиликке жол бербеш керек да. Биз албетте ошол 40 аш өлүм житимден мындай эл мерчинип калат да, кыйналып калат. Ошону негизи эле кылбай, мисалы 40 аш анан 7 күн ошондой нерселерден алыс болуп эле жөн эле Куран окуп койсок бул жетиштүү маселе да. Бирок ошол мал союп, эгерде ал адам ошончолук бай болсо, мен мал сойгум келет, мындай бир байлыгымды көргөзгүм келет, элден бир бат алайын, сооп алайын десе, ошол акчаны жетим жесирлерге кайрымдуулук кылса, жол салса, садик салсын, айылдардын баарында эле жол жаман, садик жок, көйгөй өтө көп да. Ошол маселелерди чечкенге жумушаса, мен ойлойм, бул сооп чоңураак да. Кары картаңдар көп, айылда деле кыйналып аткандар көп, көмүрү жоктору көп. Мен ойлойм, ошолорго жумушап, ошолорго жардам берсек, мындай адамдардын жашоо деңгээли өсөт беле дейм да. Ал эми 40-лик, 7-лик кылганда ал эл көрсөн үчүн дасторкон жайгандын, эгерде силердин ниетиңер сооп боло турган болсо, бул жерден силер сооп ала албай атасыздар да. Демек, бул жерде соопчулук иш эмес. Бирок жөн эле тамак берип садака кылам, колуңан келген болсо, анда башка нерсе да. Бирок 40 күн эмес, башка күндөрдө эле бере берсе болот. Ошол күн деген негизи эле көп дурус эмес да. Кээ бир ушул жарандар өзлөрүнүн ойлорун билдирип атышат. Баягы ысырапкорчулукка каршы мусулманчылык биздин баягы ислам дининде сөзсүз түрдө кан чыгарыш керек. Ошол себептен биз кантип кан чыгарып койбойбуз деп сиз теолог катары айтсаңыз, канчалык дегенде туура айтып атышат? Кан чыгар деген эч жерде жок, менин билишимче. Бирок ошол адам өлгөндө тескерисинче ошол үйдөн кан чыкпаш керек, тамак жасалбаш керек. Ал адамдар аза күтүп, ошол адамдарга кошуналар келип тамак алып келип бериш керек, туугандар алып келип бериш керек да. Биздики болсо адам өлгөндө тойдон ашып, бул боз үйдө тезирээк көмгөнгө шашышыбыз керек. Биринчи биздин көйгөйүбүз ушу болуп атат да. 2-3 күн дагы ошол өлүктү кармап алып атабыз да. Биз аны ошол бир намаздан экинчи намазга чейин тезирээк алып барып коюп коюшубуз керек да. Эгерде анан кийин ал ошол майыт коюлгандан кийин, анан эгерде кааласа Куран окуса болот, намаздарында деле Куран окуп дуа кылып койсо болот. Ал деле шарт эмес да, мындай элге. Анан кийин колунан келгенден кийин мүмкүн тууган уругун чакырып, бир бата кылып койсо болот. Ал жерде деле ошо кой союп, жилик тартышлык эмес, жөн эле бир чай берип сүйлөшүп койсо жетиштүү да. Бирок биз көпчүлүк учурда эми кыргыз экенбиз, жилик алмайынча болбойбуз. Анан 15 кыргыз бириксе эле бир койдун этин жеп коюп атабыз да. Бул да бир чоң көйгөй болуп атат да бизге. Биз азыр жамандыктагы ушул ысырапкорчулук боюнча маалымат берип атабыз дейми. Жакшылыкка деле токтолсок, той аш деген кыргызда өтө көп. Ар бир баягы жекшемби, ишемби күндөрү сөзсүз түрдө баягы кыргыздын көбү тойго аттанбай да. Тойканаларга жана башкаларга. Ушул боюнча да ысырапкорчулукка мындай маалымат берип кетсеңиз. Албетте, бул жерде биз мындай бир 50 жаш, 20 жаш, 30 жаш, 60, 70, 80 жашты бүт айыл берип атат да азырчы. Ал биз кыз узатмай деген пайда болду. Андай деген такыр эле жок эле. Анан сеп бермей, анан себет деген, мисалы үчүн менин ошол тайнелерибиз айтат да, биз себетти бир куржунга эле кичинекей эле салып койчу элек деп. Азыркы учурда корзина келет, анын кереги барбы, жокпу, анан адам кандай кылды, колунда барбы, жокпу, аябай көп ысырапкерчилик кылып атабыз да. Анан ошол кыз узатып атканда дагы 20-30 көрпө төшөк. Өткөндө да ошо Баткендегилер айтып атат да, бир апа, мындай барсак стенасынын баары төшөк экен да. Анан ушул төшөктү дейт, мага бир жумуш болду азыр дейт. Бүт баары тукабадан оор экен да. Мага аябай чоң жумуш болуп атат азыр. Балдарым бар Россияда дейт. Анан ушуну жаз келди жаям дейт, күбө жебесин деп. Улам жаям, көтөрүп келем дейт.
же бир колдонбойм дейт, эмнеге турат өзүм түшүнбөй атам дейт да. Анан мен айттым, анда ар кимге белек кылып бериңиз апа десем, ошол апа айтып атат да, негизи эле кыздарга берип кереги жок экен. Бирок ошого карабастан азыр 20-30дан төшөк берип атат да. Эми анын эмне кереги бар азырчы? Азыр же квартираңа батпайт, күбө жейт. Экинчи маселе колдонбой деле калышты. Колдонбойт да, азыр ал оор, аны эч ким үйлөрү ысык, колдонбойт азыр. Анан ошол ысырапкорчулук биз кылып атканыбыз дагы бир нерсе, ошол кызды узатып атканда 3-4 көйнөк кийип атышат да. Анан эми эмне ага оорчулук дейм да, канча акча аренда калып атат. Колунда жоктор кандай? Бул да бир чоң көйгөйдө биз адамдарды мындай кандай десем, жокчулуктан уялбаганга үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебиз экөө ошол бир курма менен анан суу ичип эле жашап калган күндөрү болгон да. Ал эч качан уялган эмес. Ал айткан эмес, мен ушундай болсом чогулткыла деп, жок. Ал ошого шүгүр кылып жашаган да. Биз дагы адамдарды ошол жоктон уялтпашыбыз керек да. Жокпу, жок. Жакшы нерсе. Демек сен чынчыл адамсың. Эчтекени урдаган жоксуң. Деп биз андай адамдарды кайра көтөрүшүбүз керек да. Көкөлөтүп. Азыркы учурда карасаңыздар, жаш кыздар делечи үйүндө жок, анан гостиницалардын туалеттерине сүрөткө түшүп селфиге тартып атышканы, же кооз чер болсо сүрөткө түшүп менин үйүм кандай экен, бирөөнүн кийимин сурап менин кийимим кандай экен дейт да. Бул адамга уят болуш керек да. Биз ошол жок болсо, ошол эле дасторкон жасаганда деле чай, нан жетиштүү. Эгерде сен ошондой өзүңдүн жашооң ошо болсо, ошондон биз уялбай шүгүр дешибиз керек да. Бирок эч качан арам ошол кредитке акча алып, туура эмес карызга керек эмес ал нерсени. Адамдарга биз ошол жашоосуна каниет кылганды үйрөтүшүбүз керек болуп атат да. Менин жашоом ушундай, мага шүгүр. Ал андай эмес, мисалы тойго кетип атты, мен подружкам 3 көйнөк кийди, мен да кийем. Сен кийбей эле кой. Сенин башыңда акылың болуш керек, илимиң болуш керек, дипломуң болуш керек. Сен ошондон уял да, илимиң жогунда, бир 2-3 тилде сүйлөй албаганыңан уялышың керек. Мен билим алышым керек депчи. Бирок эч качан менде үстүмдө кооз чөпүрөк жок деп адам уялбаш керек да. Анткени ошол Айша энебизге ошол пайгамбарыбыз айтканда, сен ошол кийимди жууп койсоң, ошол кийим сага таза болсо таспих айтып турат деген да. Демек биз ошол кийимди жууп, тазалап, жаман жыт кылбай кийишкен бул жетиштүү да. Бирок эч качан биз кийимибизди көргөзүп, мен мындаймын деп, аны мактанбай, бул уят нерсе да. Текеберчилик, мактануу динде деле, адамдын негизги мындай философиясына, сыпатында деле бул уят нерсе да. Биз уялышыбыз керек, мактануудан. Кийимим бар, бир Lexus машинем бар, же болсо эмнеге уялат? Ал, мисалы үчүн мен азыр көп көрөм да, жаштарды өзлөрү 1 сом акча табышпайт. Бирок кымбат көйнөктөрдү кийгиси келет. Дегенде сен ошону таап ал да, ата-энеңди кыйнап эмнеге кийесиң? Ал сага уят болуш керек. Сен андан көрө билим ал, китеп оку, мындай бир пайдалуу нерсени кыл да. Бирок сен 1 сом таппай туруп, $200 эмнеге сен өтүк кийесиң? Бул сен ага татыктуу эмессиң. Бул биз ошол жаштарга, негизи эле адамдарга ушул нерсени ысырапкерчилик сиңип калгандай сезилет да. Ошол ысырапкерчиликти алып чыгышыбыз керек да бизчи. Анан ысырапкерчилик бир маселе, экинчиси мындай ижевенчество деп коет го, пиявкадай болуп калды да. Көпчүлүк бала бакыра, баары эле кооз жасагысы келет, бирок иштегиси келбейт. Окугусу келбейт, айфон көтөргүсү келет. Сен 1 сом акча таппасаң, сага эмнеге айфондун кереги бар? Сен адегенде ошону сатып ал, айлыгыңа сатып ал, же ошол телефондун сага пайдасы тийиш керек да. Бир жумушуңа, анан жөн эле досторум көрсүн деген, бул дагы ысырапкерчилик да. Биз ошол балдарыбызга ошол нерсени үйрөтүшүбүз керек. Андан көрө китеп сатып алып оку. Ошого кызык, сен тарбия таалимди кенедейинен бериш керек да. Тарбия таалимди анан биз, мен ойлойм да, азыр биздики коомчулук эмнеге ошол ысырапка аябай көп кетип атканыбыз дагы 90-жылдары ошол ички тышкы миграция аябай күчтүү болуп кетти да. Анан ата-энелерим баары Россияга кетти. Анан балдарым мындай, кандай десем, жанында жок болгондуктан акча салайын, телефон жиберейин деп, ошол жок болгонду мүмкүн ошол убактагы биз курактагылар балдарым менен тарбиялай албай калдым деп өзү күнөөлүү сезип, ошондо акча менен материалдык жактан ага мындай акча сала берип, балга мындай бир өзүбүздүн акылыбызды, тажрыйбабызды бере албай калдык да. Азыр ошол балдар чоңоюп, мындай эчтеке
экени баалабай аткандай мага сезилет да. Баары эле сен мага беришиң керек, обязанысың, кылышың керек. Бирок ошол дагы биздики ысырапкерчилик алып келип атат да. Ошол эле интернетти үнөмдөбөйт. Анткени ал өзү акча таппайт да. Ал үнөмдөш керек, билиш керек да. Ошол эле тамакты да туура жеп, мен эмнени жешим керек, кандай жешим керек, үнөмдөп жегенди, анан анын составын билгенде, мисалы үйдө эт жок болсо, демек фасоль жешибиз керек. Бул белок деп ошондой ойлоно турган нерселерди биз балдарыбызга өзүбүз деле ата-энелер үйрөнүшүбүз керек болуп атат. Анткени ата-энелер өзлөрү ысырапты көп кылып атышат да. Эл эмне дейт деп, мисалы үчүн кызын узатып атканда 4-5 көйнөк алып берет. Эмнеге алып берет? Андан көрө кызына пайдалуу кир жуугуч алып бер, же ошондой жашоосуна пайдалана турган нерселерди алып беришибиз керек да. Оокат кылып кете турган, контрагын төлөп берип, китеп сатып берип, алар ошол күйөө бала экөө урушпай оокатын кылып кете турган, эл көрсүн эмес. Анан азыр мисалы үчүн Рамазан келатат, көпчүлүгү ошо келиндерди алып атышат да. Орозодо 30 күн бою бизди ооз ачырсын келиндин ата-энеси. Азыр ошол бир үй бүлө эмес, чыгып туруп ошондой. аябай көп болуп атат. Бир үй бүлө эмес, ошол кошуналарды кошо ооzaштырат экен кыз тарап. Анан начар болуп калса, ошол салыктарды ойлоп таап атабыз да. Биринчи жолу атам мен. Анан ошол мен Ош Жалал-Абад Баткенди көп кыдырам да, ошол жактан аябай ыйлакташат да. Кыздарыбыз турмушка чыкканда мурун бир эле үй бүлөгө алып барчу элек. Ошондой кудаларыбызды ооzaштырып, күйөө балабызды ооzaштырып, ооз жаптырганга. Азыр болсо бүт көчөнү ооzaштырып атабыз да. Анан жөнөкөй эле тамакта болбойт, манты жасашыбыз керек, күчтүү тамактарды биз чыдабай атабыз деп дагы ыйлап аткан ата-энелер көп. Анан мисалы мурун жөн эле бир төшөнчү берип койсо, азыр болсо ошо сеп берип атканда дагы портерге жүктөшүп, анан бир комнатаны берип коет экен, ушул комнатаны кыздын ата-энеси жасалгалайт деп, ал килемин, мебелин, үйүн баарын кылып, эми посудасын, укмуш дейм. Кереги барбы, жокпу, жазаш керек. Жазаш керек, кылыш керек, уят. Анан ошол кээ бир үй бүлөдөгү аталар ыйлайт экен да, кыз төрөлсөчү мен муну кантип күйөөгө берем деген дагы ата-энелер жок эмес да. Ошон үчүн биз дагы ошол кызды узатып атканда, кызга сеп берип атканда ошол нерсенин баарын азайтышыбыз керек. Эске алыш керек. Эске алып, азайтып, анткени биз баш алып атабыз үйгө. Албетте. Ошону шүгүр кылып, ошол баш жакшы болсун дешибиз керек. Анан буюмун кошо бизге берсин деп, мындай экөөнү жаңжал кылып ажыраштырбай. Жаман айым, мына сөзүңүздү өзүңүз айтып өттүңүз. Жакында мынакей чындыгында эле баягы улуу Рамазан айы келатат, 2-апрелден баштап да. Ушул жерге кичине маани берип кетсек, биздин темабыз ысырапкорчулук болуп аткандан кийин орозо учурунда дагы жакшы кездешет, көп кездешет. Сиз экөөбүз айтып аткан эле ошо ысырапкерчиликтин ар кандай жолдору, түрлөрү. Кантип негизи ооз ачыш керек? Ооз ачырып, бирөөнү ооз ачырууга чакырсаң, дасторкондо эмне болуш керек негизи? Ушул боюнча кичине маалымат берип койсоңуз. Сиз туура айтып атасыз. Кудай буйрса, мына Рамазанга саналуу эле күндөр калды. Ошол эки Бакара сүрөсүнүн 185-аятында айтып атат да: "Шах Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан" дейт. Ошол Рамазан айында Куран чүрүлгөндө, ошол Куран чүрүлгөндө адамдарга ошо чындык менен жалганды ажыратыш үчүн чүрүлгөн да Куран. Ошол биз дагы ошол Рамазан айында ошол ыйман келтирип тозуккон болсок, биз сооп нерсени алабыз да. Албетте Рамазанда биз айтабыз да, ошол Рамазан айында 10 эседен 700 эсеге чейин сооп көтөрүлөт дейт. Ар бир кылган амалыбызга. Сиз айтмакчы, азыр ошол орозодо ооzaштырмай башталат да. Анан столдун үстүндө алма жыгыла турган жер жок да. Чай коёр жерге, пияла кое турган жер жок. Кереги жок да, анткени биз ошол нерсени да азыр көп айтып атабыз, ошол элдердин арасында. Ошол ооzaштырганга, мисалы адамга кичинекей суюк тамак болсо эле, анан ошол азыраак тамак аш коюп, мындай ызык чай, ошол эле жетиштүү да, ызык суу. Анткени көп 5-6 түрлүү салат, анан эт тартмай, анан ошонун баарын бергенде биз анын баарын чогултабыз. Кечинде ооз ачкандан үйүбүзгө барганда холодильникке салабыз да. Анткени ооз жаап атканда сен эт жебейсиң, чучук жебейсиң, пловту жебейсиң, жөн эле бир суюк тамак ичесиң, эртең менен же болбосо бир кефир, ар кимдин ден соолугуна ылайык, ошону ичип эле ооз жаап алат. Эртеси күнү дагы ооз ачканга чакырат. Аяктан дагы бир пакет көтөрүп келесиң, холодильникке саласың да. Анан ушул аябай ысырапкерчилик болуп атат да. Мунун кереги жок. Андан көрө сиздер ошондой, анан биз көпчүлүк учурда мындай байларды чакырабыз, кол
колунда барларды чакырабыз. Анан мындай бир ушундай бир адат болуп атат да. Анткени андай сооп алам десеңиздер колунда жок. Жетим жесирлерге алып барып бергиле. Кары картаңдарды ооз ачтыргыла, ошолордун сообу көбүрөөк тиет да. Бирок эл көрсөтүп жазалганын мунун канчалык сооп болот, муну Кудай өзү билет. Анткени ошол орозо кармагандын сообун мен өзүм берем деген да. Ошон үчүн биз ошол орозо кармап атканыбызда дагы ысырапкерчиликтерди кылбай, ибадатты көбүрөөк кылсак, жөн эле ооз ачканда эле темселеп жүрө бербей, ошол үйүбүздө намазыбызды көбүрөөк окуп, таравих намаздарын кийин шашылып Куранды окуп, анткени 30 күн бат эле өтүп кетет да. Ошол Рамазан күнү дөө бир кадыр түн бар дейбиз да, ал 83-84 жылга барабар. Ошодо ибадат кылып калышыбыз керек да, бул бир чоң мүмкүнчүлүк да. Ошондо сооп иштерди да кылып калышыбыз керек. Байлар закаттарын берсин, кичине колунан келгендер кошуналарга жардам берсин, ичинде таарынычы барлар Рамазан айында кечиришсин деп мен чакырып кетмекчимин. Бирок ысырапкерчиликти Аллах Таала жакшы көрбөйт. Ким ысырап кылган болсо, демек ал шайтан менен дос деген да. Ошон үчүн биз ошол эгерде чын эле сооп табайын десек, биз ошол шайтан илайхил ана менен дос болбой, тескерисинче ошол сооптук иштерди кылып, ошол өзүбүздүн мындай бир ибадаттарыбызды ысырапкерчилик менен бузуп албашыбыз керек да. Битир садага, башкача айтканда фитир садага дагы быйыл мынакей билесизби канча суммага барабар болгон? Андан тышкары Жамал мырза, кеп анда эмес, эң башкы суроом ушул сизге теолог катары, көрүнүктүү коомдук ишмер катары бергим келет да. Мынакей соопчулук кылыш керек деп атасыз, кайрымдуулук кылыш керек деп атасыз да. Ошол эле битир садаганы, фитир садаганы колунда жокторго, же болбосо сиз айтып аткандай эле коңшу колуң баягы начар ишеп аткан адамдарга, же жөн эле көчөдө кетип бараткан бир Кудай сурап отурган адамга берсе, ошол фитир садага берилген болуп саналабы? Ошончо маалымат берип койсоңуз. Негизи эле эми сөзсүз түрдө мечитке барыш керек. Жок. Муну мисалы үчүн өзүңүздөр билсеңиздер, ошол жамаатыңыздарда, көчөңүздөрдө, айылыңыздарда аябай кыйналып аткан адам болсо, эң азы бул ошол 1 кг 600 грамм буудайдыкы баасы азыр 56 сомбу, 58 сомдо эсептеп чыгарып атышат. Анан бул ошол кедейлерге, колунда жокторго ошол фитир садака ар бир адамга ошондой берет. Ар үй бүлөдөгү ар бир адамга берет да. 1 кг 600 грамм буудайдан да ошондо азыр 56-58 сом. Эң азы. Бирок байлар ошол мейиз менен, курма менен эсептейт да. Ал бир 500-600 сомдун тегереги да. Ошону эсептеп бере беришет да. Анан бул жерде силер өзүңөр эгерде чын эле билсеңер, мусулмандар кыйналып аткан, ошолорго бере бересиздер. Бирок мындай көчөдөгү кайры сурагандардан мен этият болот элем да, анткени алар кээ бир учурлар силерден да бай болуп калышы мүмкүн. Алар канчалык мусулман биз билбейбиз да. Ошон үчүн өзүңөр билген, колунда жок адамдарга барып берип койсоңуздар болот. Муфтиятка чогулганда болсо, аны муфтият өзү чогултуп, өзү берет. Сиздердин эгерде ошондой адамыңар болсо, өзүңөр деле берип койсоңуздар, анын эч зыяны жок. Рахмат, Жамал айым, бизге берилген убакыт акырындап соңуна келип жетти. Сизге эркин микрофон берейин. Көрүп аткан жалпы биздин телекөрүүчүлөргө кайрылып кетсеңиз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, барыңыздарды келе жаткан орозо айтыңыздар, майрамыңыздар менен куттуктайм. Бул бир чоң майрам келе атат биз үчүн. Аллахым ошол күнгө жеткенге насип этсин. 12 айдын султаны Рамазан айы. Барыңыздар чыгырып кетет эле, ысырапкорчулуктан сактаныңыздар, алыс бололу, кайсы нерседен болсо дагы өзүбүз büyürүү болсок, жашооңуздар, келечегиңиздер кең болот. Өзгөчө ошол арам болгон өлүм житимдеги ысырапкорчулуктан өзүңүздөр алыс болуңуздар деп чакырып кетмекчимин. Рахмат, Жамал айым, студиябызга келип, кенен ошо ысырапкерчилик, ысырапкорчулук андан тышкары эле ошо жалпы бүгүнкү күндөгү сиздер тараптан жасалып аткан ошого каршы иш-аракеттериңиз жөнүндө маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик. Рахмат. Ушуну менен урматтуу көрүүчүлөр, биздин программа соңуна келип жетти. Биз менен чогулгонуңуздарга ыраазычылык билдиремин. Амандыкта, сак саламат болуңуздар.